Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин иш сапары Ош шаарында уланып жатат. Төрага мына ушул Ош шаарындагы жаңыдан курулуп жаткан муниципалдык базардын курулушу менен таанышууга келген. Аталган базардын курулушу дээрлик аяктап калган. Базар дирекциясынын берген маалыматына ылайык 1-июлдан тартып бардык соодагерлер мына ушул жаңы базарга көчүрүлүп келет. Базар боюнча айта турган болсок, жалпы ээлеген аянты 7 гектарга жакын аянтты ээлеп 2400 сатуучуга ылайыкташкан. Келечек деген базар, жеке менчик базар жана кедей өкмөттүн базары. Бирок аларга биз айтып бердик базардагы 3000 орунду место курулат. Жеке менчик алардан көчүрүш. Учурда базарда актап сырдоо иштери жүрүп жатат. Мындан тышкары базарга кирүүчү жолдор, унаа токтотуучу жайларга асфальт басылууда. Ошондо 1-июлга чейин пландалган бардык жумуштар бүткөрүлөрү айтылды. Ал эми Минкап төрагасы абалды жеринен көрүп, соодагерлер жана кардарлар үчүн зарыл делген шарттарды түзүү тапшырмасын берди. Сатуучуларга келген конокторго шарттар бары камтылган, суулары бар, туалеттери бар, столовойлары бар, бирөө аягына чыкты, пожарный безопасностьтар каралган, проходторубуз кеңири, ар бир рядыбыз ачык, чекелеринен дагы 2 чоң проходубуз бар 7,5 метрден. Ар бир проход эмеси 4 метр 20 сантиметрден ушундай машиналар да кеңири бурулуп кирип чыга ала турган эмелер. 1-июлдан бери ошол борбордук базар эмес, башка базарлардын баары көчүрүлүп атпайбы? Аларга дагы мисалы соода түйүндөр кандай бөлүштүрүлөт, алар боюнча деле маалыматыңыздар силерге карайт да негизи? Жок, аларды башка базарлар боюнча бизде эмебиз маалыматыбыз жок. Биз ошо муниципалдык базардын жанында бүт жанагы частный базарлар дагы бар. Аларга дагы жер берилген мэрия тарабынан. Алар өздөрү куруп алышты. Алар дагы 1-июлдан баштап ушул жакка көчүп келишет. Адылбек Касымалиев ошондой эле Ош мамлекеттик университети куруп жаткан жаңы медициналык клиникалык ооруканасынын курулушу менен таанышты. Аталган медициналык клиника Ош шаардык ооруканасынын эски имаратынын ордуна салынууда. 7 кабаттан турган 300 орунду клиникалык оорукананын курулушу 50%га жакындап калды. Оорукана университеттин балансында болгону менен курулуш иштери толук бүткөрүлсө, жалпы кала тургундары үчүн иштейт. Президенттин указы менен атайын ушул жерден жер бөлүнүп берилип, биз университеттик клиника деп Кыргызстанда биринчи жолу куруп баштадык. Буюрса, бул клиникада бардык заманбап бөлүмдөр болмокчу. Жалпы аянты 20 000 квадратка барабар клиника болот. Клиниканын подвалынан баштап, ошол баягы поликлиника деп коебуз го. Ошодон баштап бардык бөлүмдөрдү камтыган, бардык операциялык обочолорду камтыган бир заманбап жакшы больница болуп калмакчы. Окуу жайдын ректору билдиргендей, эми бул жерде бөйрөк боор алмаштыруучу оор операциялар жасалат. Мындан тышкары Ошму өздөрү билим берген студенттерди адис кылып тарбиялап, ушул жерде жумуш менен камсыздайт. Ал эми Минкап төрагасы жарандардын ден соолугу үчүн бардык шарты менен кызмат көрсөткөн ооруканалардын болушу учурдун талабы экендигин билдирди. Анан бул территорияда биз аябай университет 60 миллионго жакын акчага могу зданияны мисалы ошол эле трансплантация маселесин ушул клиника аркылуу чечебиз буюрса деген пландарыбыз бар. И ошол сыяктуу бардык заманбап оборудованиялар менен жабдып, бир түштүктөгү ушул региондогу бир уникалдуу көп профилдүү клиника кылабыз деп пландаштырганбыз. Ош мамлекеттик медициналык клиникасын 2026 жылдын жаз-жай айларында пайдаланууга берүү пландалууда. Айымкан Исралы кызы, Азам Бузриков, Ош.